Саламатсыңарбы, окуучулар? Бүгүн биз адабий окуу сабагын өтөбүз. Адабий окуу сабагынан темабыз адамдын пейили. Балдар, пейил дегенде силер эмнени түшүнөсүңөр? Пейил бул адамдын башкаларга жасаган мамилеси, ою, ниети, Сөздүк дептериңерге жазып алсаңар болот. Жазып алдыңарбы? Азаматсыңар балдар. Кыргыз табияты кандай кооз, Кандай бай. Көк тиреген сулуу карагайлары, жипар жыттуу арчалары кандай керемет. Аларды балталап кыймак тургай, бутагын сындырууга кол барбайт. Бирок арчаны отун кылып кыям деген адам эмне болгонун бул жомоктон окуйлы, 39-бетти ачып, колуңарды коюп мени уккула. Кичинекей кыштакта бир абышка кемпир жашачу. Абышка дайым токойдон отун алып сатып акча тапчу. Андан башка кылар иши жок эле. Кемпири болсо абышкасы таап келген биртике акчаны алып базарга барчу да күнүгө жей турган бир нан, бир кашык май, кан, чай ала турган. Ошону менен алар күн көрүшчү. Абышканын күндө алган отуну ошого жетчү. Көп кылып отун алганга кудурети да жетчү эмес. Токойдо майда отун деле калбай бараткан. Чоң-чоң карагай арчаларды кыюуга кайдан күчү жетсин. Өзү да картайып баратса. Ошентип жүргөн кыштын бир күнүндө анын отун аларга алып келбей калды. Эми күнүнүн бүткөнүгө айласы куруган абышка балтасын алып, жибин курчанып отунга жөнөй турган болду. Балтам мокоп калыптыр, байбиче, чоң отунга өтө турган эмес, деди бөйчөйгөн калыбында. Кемпири эптеп-септеп курчутмуш болуп балтаны белине курчап берип, отунга узатты абышкасын. Абышка токойго келип, майда отун таппады да бир арчага келди. Ушуну кыйсам жазга чейин отун болор деп ойлоду да, балтасын бар күчү менен өйдө көтөрүп шилдей турган болду. Ошондо баягы арчага адамча тил бүтүп, "О, ак ниет абышка, сен мени кыйба", деп мээримдүү сүйлөдү. Абышка арчага таң кала карап жерге отурду. Алсыз дем алып, чекесинин терин сүрттү. "Сени кыйбасам, күндүн суугунда кемпирим экөөбүз кантебиз? Үйдө жерге бир сындырым наныбыз калбады. Отун сатып жан баккан бир бечарамын да", деп ичинде сүйлөп жатты. "Мен сенин абалыңды түшүнөм. Андан көрөкчө, менин бутагымды карачы. Бутагымда кичинекей баштык илинип турат. Колуңа алсаң, ичинде балдар, эмнелер болушу мүмкүн экен? Албетте, алтын тыйындар бар экен, Алгын да ыраазы бол. Ак ниет абышка". Абышка элеңдеп өйдө турду. Рас эле, өзүнө карап ийилип турган бутакта кичинекей баштык илинип туруптур. Алып ичин караса, алтын тыйындар бар экен. Абышка арчага 3 ийилип таазим этти да алтын тыйындарды алып үйүнө келди. Болгон окуяны кемпирине айтты эле, кемпири сүйүнүп базарга барып оокат алып келди. Экөө бир канча күнгө жыргап жатты. Чын эле баягы арча берген алтын акча жазга чейин эмес, үнөмдөп жашаса бир канча жыл бою төгөнө турган эмес. Кыштын аяздуу шамалы шыкаалаган үйүнүн тешиктерин бүтөштү. Жылуу кийимдерди сатып алышты. Жазга жетерлик оокатты да кенен камдап алышты. Эми буларга мындан башка эч нерсенин кереги жок. Ошентсе да жылуу үйдө бардар оокатка туйтуна түшкөн абышка бир күнү кемпирине мындай деди. "Кемпирим, сен бүгүн балтаны мурдагыдан да мыктылап курчут. Мен баягы арчага барайын да мындан да көп алтын акчаларын алып келейин. Тиги тентимиш байдан кембизби? Биз деле бай болуп, малай жумшап, керилип жаталы да, кандай дейсиң?" деп. Бүгүн абышка баягыдай бечара немеге окшош эмес болчу. Көрсө ушинтип адам пейили бат эле өзгөрөт тура. Чалынын бул сөзүнө кемпири сүйүнүп, балтасын мыктылап курчутту да белине байлап берип отунга узатты. Бүгүн ал эптеп алып келер бир жагым отун эмес, бир кап алтын акчанын келишин күтүп кала берди. Абышка токойду аралап баягы арчага келди. "Эми эмне болот деп ойлойсуңар, балдар?" Текст уланталы. Келди да
Бүгүн андан көп алдын алууну ниет кылып, колтугун кере көтөрүп балтаны Арчага чаба турган болду. Ошондо Арча баягыдай болуп адамча сүйлөдү. Абышка мени кыйбагын деди. Кыйбаганда кантем? Үйдө отунум жок. Бир сындырым нан калбады. Кемпирим экөөбүз эптеп өлбөстүн күнүн көрүп жатабыз да, деди чал өлмөксөөнүн чыгарып. Бечаранын абалына келип, жалган, деди Арча ачуусу келип. Баягыда бечара кейпинде келгениңде аяган элем. Азыр сен ак ниетиң менен эмес, ач көз, нааданга айланып, пейилиң бузулуп келдиң. Эми сага эч нерсе бере албаймын. Абышка чаппагын, деген Арчанын сөзүнө көнбөй, курч балтасын өйдө көтөрдү. Ошондо Арчанын баягы баштык илинген бутагы чалдын мойнуна урула түштү. Бутак чалдын мойнуна бекем урулуп муунта баштады. Бутак оролгондон орола берди, Абышка турган ордунда өлүп баратты. Муунгандан мууна берди, көздөрү чанагынан чыгып кетти. Анан ал ташка айланды. Арчанын бутагы ташты чырмап кала берди. Арчанын бутагы оролгон ошол таш бүгүн да турат дейт. Адам пейилинен табат деген ушу беле. Карагылачы балдар, адам пейили ушинтип эле кичине нерсеге эле өзгөрүп барат дейт деп айтат эле. Бул чалдын жана кемпирдин кылган иши туура эмес болду, Силер да өз оюңарды айткыла. Эмнесин туура, эмнесин туура эмес аткарганын, Эми суроолор жана тапшырмалар. Суроолорго жооп берели. Абышка Арчага адегенде кандай ойдо келди эле? Биринчи, бет жагын карайбыз, балдар. Кийинки суроолорго дагы так жана туура жооп бергенге аракет жасайлы. Эми бул жерге Абышка жана Арча деген таблица турат. Абышканын сыпаттарын дагы, Арчанын сыпаттарын дагы жазып чыккыла. Макалдарды окугула, маанисин чечмелегиле. Бул силерге үйгө тапшырма болот. Саламатта калгыла, балдар.